Биздин YouTube каналына катталып, лайк басканды унутпаңыз. Салам достор, барыңыздарга кутман күн каалайм. Алдыбызда турган бул шабдалы көчөтү. 4 жаштагы шабдалы көчөтү. Мында ийилип, сынуу алдында турат. Азыр мына тирөөч койдум. Шабдалы дарагын бутабаса эмне болот? Мына ушул боюнча сөз болот. Алдыңыздарда көрүп турган шабдалы буталган эмес. Шабдалы дарагы бул жарым карлик, полукарлик болуп эсептелет. Тиккен жылыңыздан баштап, же болбосо 2-нчи жылдан баштап мөмөнү бере баштайт. Тамыр өтө күчтүү болгондуктан канча гүлдөсө ошонун бардыгын кармап калышы мүмкүн. Шабдалы бул өзүн өзү чаңдаштыра турган, өзүн өзү чаңдаштырбай турган сорттору дагы бар. Көпчүлүк убакта шабдалы өзүн өзү чаңдаштырат. Ага чаңдаштыруучунун кереги жок. Мына достор. Даже ар бир 5 сантиметрден дагы алган. Мына өрүктөн дагы көп. Эми мөмөсүн караңыздар. Мөмөсү өрүктөн бир аз чоңураак. Бир аз өрүктөн чоңураак. Жакшы кызыл түс бере алган эмес. Бул мукуматтуу эрте быша турган, данегинен ажырабай турган ширин шабдалы. Муну атайын бутабай койгонбуз. Бул майда түсү жок. Азыр буну жей турган болсоң, мында даамы аз. Даам жок. Биздин тил менен айтканда бемаза деп коет. Ошондой бемаза болуп калат. Эми караңыздар, бутабай койгондон кийин мынакей мөмөсүн көтөрө албай сынып атат. Мына бул жагы да сынган. Бул жагы да сынган. Эгер муну жейбиз, өзүбүз үчүн дей турган болсок, анда мен бала чакам менен болгону мына ушул бир жак бутагын гана жей алышым мүмкүн. А башкасы жөн гана ысырап. Шабдалы күчтүү болгондуктан 5 жыл, 10 жыл мөмөнү берет, катуу берет ушундай. Андан кийин карыйт. Ошон үчүн шабдалыны жылда катуу бутап туруш керек болот. Өткөнкү видеолордо дагы айтканбыз, шабдалы 50% чейин бутактарын алып салыш керек. Мына чоңурагын тандап үзүп алдык. Азыр жеп көрөлү. Даамдуу эле, бирок мурдагы өзүнүн даамына жете алган эмес. Ичи мына ушундай сары, данегинен ажырабайт экен бул. Эгер шабдалы буталбай калып, ушундай мөмө түйгөн болсо, эмне кылыш керек? Эгер сиздердин шабдалыңыздар кеч быша турган же августта быша турган болсо, анда буларды 10 сантиметр аралыкта. Мына ушул майдалардын бүт бардыгы мынакей. Буларды сейректетип чыгыш керек. 10 сантиметрде бир жерден калса болот. Бирок биз мына ушуну бул эрте бышкандыктан уже кереги жок. Мындан ары чоңойбойт бул. Лучше шабдалыны жылда катуу бутап турган жакшы. Ошондо шабдалынын өмүрү узарат. 10 жылдан 20 жылга чейин. Эгер данегинен өстүрсөңүздөр өзүңүздөр, анда 30 жылга чейин мөмө бере алат. Мөмөнү жогору качырып ийбеш керек. Жылдан жылга мөмө жогору кача баштайт. Быйыл мына өскөн
Мына өскөндөрдөн быйыл жаңы өскөндөр ушул жерден мөмө берет. А мөмө байлаган бул былтыркы ушундай өскөн бутак. Мына достор, шабдалыны бутабай койсо эмне болот? Мына жыйынтыкты көрдүңүздөр. Шабдалыны бутоодо эч качан коркпой бутай берсеңиздер болот. Саламатта туруңуздар. Мен сиздер менен Бекболот Ыкламов болдум. Көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.